Саламатсыздарбы, жалпы факт KG YouTube каналысынын көрөрмандары. Дүйнө жүзүндө техника жана технология мүнөт сайын өзгөрүп жаткан учуру. Андан калышпаган биздин жигиттер видео тартууга жардамчы техниканы ойлоп табышкан. Азыр аны жасаган Болот мырза менен жана техника менен таанышабыз. Биринчи идея кимдики болду? Биздики баштапкы идея биздин компаниябыздын талабы боюнча ушундай бир түзүлүш керек болду. Анан ошо түзүлүштү издеп көрсөк, биз менен чогуу иштешкенге башка вариант таппай, анан өзүбүз жасаганбыз да башта. Анан жасагандан кийин иштетип көрүп, программасын киргизип полностью жасагандан кийин мындан чоң потенциал көрдүк да. Жалаң гана спортко эмес, башка общий жап, кандай десем, баардык элдер колдоно алуучу түзүлүш болуп калды да. Башында спорт үчүн жасалган нерсе да. Ошо гольфко, анан тенниске. Муну жасоого канча убакыт, анан канча адамдын баягы билими, эмгеги кетти? Муну жасап түзөгөнгө биздин командадан именно ушул проектке 5 адамдыкы кетти. Бирөө реклама жагын, бирөө дизайн жагын, бирөө технический жактарын дегенде, анан бул баштапкы идеябыз 2020-жылы январларда башталган. Анан ошондон бери жасап түзүп, биринчи версия болуп, азыр могул продакшнга чыгып атканыбыз 4-2 версиясы да, 4-чү версия менен. Ооба, 4-чү версия уже продакшнга чыгарганга даярдап атабыз да. Биринчи, экинчи, үчүнчү версияларды кайра улучшайт этип кетип, чоңойтуп, ал бирок элге тараган жок. Ошо менен бул 4-чү версиясы чыгарып атабыз. Кандай функциялары бар? Мунун негизги функциясы мындай: өсү аба жалгыз болсо, eyesight модулу жок. Бул приложениянын жардамы менен адам мындай кыймылдаса, оңгобу же солгобу кыймылдаса, ошону так ортосуна кармап, экрандын ортосуна кармап, артынан тарткан да. Бул ошо эки тарап эле эмес, эми буюрса мындай. Ооба, өйдө ылдый карагандагы мурда айттым эле, ошону жасап биринчи прототипин жасадык, бирок азыр биринчи мындай ручной эле настраивать этилет да. Анан келечекте кийинки версияларында неме кошолу деп атабыз. Мотор кошолу деп атабыз. Ошо мотор могу аба менен мотор башкарылып, өйдө ылдыйда болуп турат да. Ошондо өйдө кыймылдап ылдый түшкөндөрдү дагы тарта алабыз да. Сеники жолугуң менен распознавать этпейт атат окшойт. Анткени бул искусственный интеллекттечи. Биз кишини чачтары менен анан жасалган ошондой. Ичине мындай искусственный интеллект бала сыяктуу да. Мондай сүрөттү көрсөтөсүң, ушул киши. Муну экинчи сүрөттү көрсөтөсүң, ар кайсы кишилердин сүрөттөрүнчү. Анан ошондо мындай жолук салынган жок да. Биздикинде. Сызбалар кандай болот ошол жөнүндө айтсаңыз? Азыркы учурда канча даналар өстүрдү? Азыр 1000 чыккан да бизде. Ошо 1000ди ушу августтун аягында жеткирип заказчиктерге, биздин клиенттерибизге жеткирип беребиз. Анан кийинки дагы чогуу иштешкенге предложениялар болуп атат. Эми ошолого жараша заводдон чыгара беребиз да. Кыйынчылыгы жок, заказга жараша. Завод кайсы жактан? Завод биздики бүт эле Кытайдан чыгат. Биз бияктан прототипти жасап, полностью дейт, ошо схема полностью файлдарын эме Кытайга жиберебиз. Кытайдан ошону карап, бизге готовый продукцияларды чыгарып берет. Сиз жана айтып калдыңыз да, СМГдан бизге буйрутмалар келген жок деп, анан көбүнчө кайсы жактардан чалып жазып? Эң негизги клиенттерибиз ошо Европада, Америкада, Японияда, мындай англис тилдүү өлкөлөрдө да көбүнчө. Көбүнчө TikTok'то калабыз. Аны TikTok'ко, Instagram'га, Facebook жана Zoom'дарга чыкканга ушу биздикин колдонулмачу.
Бизге мына кызык болуп атат да, ошол эми бизге караганда Европада, Америкада техника, технология көбүрөөк өнүккөн да, анан ошол эле Япония, Корея дедиңиз э? Анан аларда жок бекен мындай өзүңүздөр бир сыра андай рынокто байкап көрдүңүздөр да? Биринчи биз жасап атканда жок болчу, анан биз могу 4-чү версияга жеткичек 2 конкурентибиз бар, бирок көп эмес да. Сиз өзүңүздүн кесибиңиз боюнча программист? Инженер программист. Анан сиздердин ушул эле продукцияңыздар барбы же дагы буга чейин эмнелер? Биз буга чейин программное обеспечение менен заниматься. Программа жазып, атайын жабдыктарды, жанакы оюн чеберлердин күч кубатын, кыймылдаганын, мындай айтканда стилин ошолорду анализдеп, профессионал оюнчулар менен салыштырып, анан ошону анализ жасаган, искусственный кол менен жасалган акыл эстерди жасачубуз да, аналитика, статистика чыгарып бергенбечи. Анткени Европада аябай спорт аябай өнүккөнгө байланыштуу спрос чоң. Анан мугалимдерге оор болот да, ар бирөөнү анализдеп, анан отчет чыгаргангачы, могу окуучум тигиндей, мындай депчи. Биздин жабдыктар менен ошо камерага эле түшкөн ар бир кыймылы анализделип, анан баарына статистика чыгарып берет да. Аябай жеңил болот. Баарына жеңил болот. Мындай айтканда мугалим болуп калат да. Тигиндей кылдың, монуң туура эмес болуп калды, момча өрөөн болду, момча ылдамдык менен чаптың, анан башка профессионалдардыкы менен салыштырмалуу мынча болду деп ошондой анализ чыгарып берип, киши ошо спорт оюнчу өзү өнүгүп атабы же өнүккөн жокпу ошону карайлат да. Менде бир кызыгуу жаралып атат да, баягы Кыргызстандан сатып алгандар болдубу? Кыргызстандан сатып алгандар болгон жок негизи. Анткени жасаган азыркы айтып атпайсызбы, мугалимдерге жардам берип, ошол дагы Кыргызстанда колдонуп атат же колдонбогон жокпу? 2-3 запрос болду, бирок неме коммерческий тарабында эмес, бизди эми Кыргызстанда всегда мындай спонсорство кылып түзүлүштөрүңөрдөн бербейсиңерби дешти да. Аны ойлонуп атабыз, бирок чечимге келе элекпиз да. Биринчи могу доставка кылып туруп, анан ошолор менен сүйлөшүп эметсек болот. Кыргызстанда мындай сатып алгандар көбү өзүнө позволять эте албайт го дейм, анткени биздин баа бул рынок Европанын көбүрөөк акча тапкандарга ылайыкташтырылган да, чем биздин зарплатабыз. Айтып койбойсузбу? Жок, мунун баасы могул абанын өсүү биздин акча менен азыр доллар кымбаттап кеткенине да байланыштуу 12-13 миңге чейин окуйт. Бул өсүү түзүлүштүн өсүчү. Анын ичинде доставка жеткиргени да бар, немеси бар дегенде кымбат болуп кетет да. Бул азыркы турушу ошол 12. Ооба. Анан кошулуп кетет доставкасы. Доставкасы бар. Ичинде дополнительный пульттар менен кошуп эметип беребиз. Могул X, Y-ти да кошкон үстүнкү могу держатель холдер дейбиз. Ошонусу дагы кошумча акча болуп кетет да. Анан iSight деген модулдары бар. Алар менен 20 миңден ашып кетет да. Анан көп эле позволять этип ала албайт да. Андан көрө досуңду чакырсаң тартып берет дегендей болот. Алдыда дагы кандай техникаларды жасайм дейсиз? Эми текущий азыркы учурда мен ошо айылга барып жашап калганда көп проблемаларды көрдүм. Адамдын колун кармап койчу. Мисалы, жанакы аткорм малдарды байлаганда көбүнчө ручной жасалат экен да. Кол менен жасап, анан кишинин, адамдын убактысы аябай көп кетет экен. Анан автоматизировать этчү нерселер көп экен да. Мисалы, чөп салып бергич автоматтык түрдө тиги навозду богун чыгарып кеткич, полностью автоматтык түрдө суу бергич, автоматтык түрдө проветривать эткич немен зданияны. Ошолорду ойлонуштуруп атам азыр. Анын баарын эле анда айылдагылардын баары эле пульт кармап эле отуруп коет. Ооба, келечекте эми ошол тилек да. Биздин идеябыз ошол местный айылдагы балдардагы сварка немелерди жакшы кармайт экен, колу өлгөн балдарды таап атам. Анан жасап, биринчи прототипти жасап эметип көрөбүз, анан буюрса көрөсүздөр. Буюрса ишке ашканда буюрса, Кудайым буюрса. Анткени ал жерде көп технический задачаларды решать этишибиз керек да.
ошолорду решать этеп эметсек, буюрса түзүлүштөрдү көрөсүңөр.